мамиле куруу. Балага карай көпүрө түзүүдөгү мамиле куруунун принциби бул ал үчүн жеткиликтүү болуу. Качан биз балабыз үчүн же башка адам үчүн жеткиликтүү болгондо алардын маанилүүлүгүн билдиребиз. Аялым мен буга чейин айта кеткендей мага сүйүктүм, сен балдарыбызга убакыт бөлбөй жатасың, ошондуктан кийин өкүнүп каласың деди. Ой, менин аялым адатта минтип сүйлөбөйт. Ал эмне жөнүндө айтканын билесиңерби? Мен муну чоң ата таасири деп атайм. Түшүндүрүп берейин. Бир киши болот экен. Ал бир аялга ашык болот. Алар үйлөнүшөт, балким 4 балалуу болушат, бирок ал ошол балдары менен эч качан жетиштүү убакыт өткөрбөйт. Ар дайым жумуштары менен оокат кылуу менен алек, аларды уктатпай төшөгүнө келип алар менен сүйлөшөйүн дебейт. Же аңгама айтып бербейт, ыйык китептен окуп бербейт, балким ал алардын оюндарына барса керек, бирок машыгуусуна эч качан барбайт. Бирок 40-45 жашка чыкканда, силер жаш жигит болсоңор, же ата же башка болсоңор, мени укла. 40-45 жаш чамасына келгенде чоң ата таасири пайда болот. Капысынан эле балдары менен эч убакыт өткөрбөгөн, жашоосуна такыр кийлигишпеген ата күтүлбөгөн жерден эле уулу же кызы менен убакыт өткөргүсү келе баштайт. Анан эмне болот? Алардын чоңоюп калган баласы алар менен убакыт өткөргүсү келбейт. Ал ар дайым иши менен алек. Уулум, үйгө келбейсиңби? Чогуу оюн көрөлү. Мен 500 дюймдук жаңы плазма телевизорун алып койдум. Ал абдан чоң болгондуктан биз аны үйгө киргизе албай, киребешке коюп койдук. Бирок үйгө келгиле, чогуу көрөлү. О, ата, мен бармакмын. Бирок бүгүн досторум менен жолугушмакмын. Эмки да, биз оюнду бардан көрөбүз. Сиз төмөн түшпөйсүзбү? Сизге бир орун табылар. Уулум, ишембиде гольфко барып келбейлиби? Көптөн бери жолуга элекпиз. Кап, мен келмекмин, бирок жумуштагы балдар менен турнирдемин. Балким кийинки жумада. Ай, уулум, биз быйыл сенин сүйүктүү эс алуу жайыңа барабыз. Сен дагы биз менен барбайсыңбы? Ата, мен бармакмын, бирок Дженнифер жана ата энеси менен бирге эс алууга баралы деп жатабыз. Балким кийинки жылы. Дүйнө жүзү боюнча мен кезиктирген эң байкуш адамдар алардын бай кедейлигине карабастан, этникалык, расалык же конфессиялык тек жайына карабастан, эң аянычтуу байкуш адамдар булар 45-50 чамасындагы балдары менен эч кандай байланыш жок калган эркектер. Менин аялым мага ушул жөндө эскертип айткан. А сенин оюң кандай? Кийинки бөлүктө мен адамга же балага жеткиликтүү болуунун мааниси эмнеде экендиги тууралуу маалымат менен бөлүшөм.